Баткен облусунда 4 өлкөнү бириктирген электр линиясынын курулушу башталды. 3 апрель күнү Баткен районундагы Карабулак айылында президент баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, энергетика тармагындагы адистер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда капсула салуу аземи болду. Урматтуу катышуучулар, бүгүн биз үчүн майрам. Анткени биз Каса 1000 долбоорундагы объектилердин курулушун баштап жатабыз. Эмесе бул долбоор республикабыздын өнүгүшү жана гүлдөп өсүш үчүн узак жылдар бою кызмат кыла берсин. Каса 1000 долбоорунун алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан жана Пакистанды бириктирген 1400 чакырымга созулган электр линиясы курулуп, Кыргызстан менен Тажикстан калган эки өлкөгө жай мезгилинде электр энергиясын экспорттойт. Электр чубалгыларынын 1/3 бөлүгүнөн көбүрөгү, же 450 чакырымы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Алардын көпчүлүгү Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарынын Калкас райондорунун аймактарын кесип өтөт. Электр чубалгылары өткөн айылдарда жашагандарга долбоордун негизинде түрдүү көмөктөр көрсөтүлөт. Ал жергиликтүү элдерге жардам берүү азыр уже башталды. Дүйнөлүк банктын гранты, кредиттери менен Арис заниматься этип атат. Ал 11 миллион доллар азыр берген. Ошол жакын жайгашкан 3 километр аралыктагы айылдарга баягы малый грант кылып, средний малый бизнес өнүктүрүүгө, электрлештирүүгө, ошондой өзүнүн проекттери менен алар өзүнчө иш алып баратышат. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашуун. Анын ичинен Кыргызстандын аймагындагы курулушуна 200 миллион долларга чукул каражат сарпталып, ага дүйнөлүк ислам өнүктүрүү жана Европа инвестициялык банктарынан алынган насиялык каражаттар коротулат. Президент Садыр Жапаров Каса 1000 долбоору өзүн өзү актай тургандыгын белгилеп, өлкө казынасына күч келтирбестигин билдирди. Кредиттик ресурстарды бергендиги үчүн дүйнөлүк банкка, Европа инвестициялык банкына жана Ислам өнүктүрүү банкына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетүүчү жагдай, бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган каржылык милдеттенмелер сатыкка чыгарылган электр энергиясынын эсебинен толугу менен жабылат, өлкөнүн мамлекеттик бюджетине жүк келтирбейт. Каса 1000 долбоору тууралуу алгачкы макулдашуулар 2007-жылы башталган. 14 жылдык сүйлөшүүлөрдө тараптар улам бир баскычты басып өтүп, быйыл бул маанилүү долбоордун курулушу старт алды. План боюнча курулуш иштери 2 жылда аяктап толугу менен ишке кириши керек. Аны курууну эл аралык тендерде Mitash Energy аттуу түркиялык компания утуп алган. 455 километр узунлуğunda bir hat. Тажикстанга чейин 455 чакырым электр линиясы тартылып, баш аягы 1300 мам орнотулат. Колдонула турган материалдардын 90%-ын биздин фирма өзү чыгарат. Жумушчулардын көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү тургундардан тартылган. Ал эми адистерди Түркиядан, чет өлкөдөн чакырганбыз. Ve teslim edeceğiz. Каса 1000 долбоору ишке ашса, Кыргызстан 15 жылда 1,5 миллиард долларга чукул пайда көрөт. Бул курулушка коротулган 200 миллион долларды пайыздары менен толук жапканга кеңири шарт түзүлөт. Адистердин айтымында бул долбоор Кыргызстандагы электр энергиясын өндүрүүгө ат көтөргүс салым кошуп, кичи жана чоң гэстердин курулушуна түрткү болот.